Рахмат. Кийинки сөз Масабиров Талабек Атмаматовичке берилет. Рахмат, Талант Атмаматович, урматтуу депутаттар, урматтуу Алмазбек Акунжанович. Мен бүгүнкү айта турган сөз бул Жалал Абад областынын База Коргон районунун Акман айылынын аймагына караштуу жаңы Акман айылынын таза суу түтүкчүлөрүн реконструкциялоо жумуштары боюнча мага кайрылуу жасашты. Бул 2018-жылы башталган да бул реконструкция. Бул База Коргон районунун Бешчон айылынын Баймундуз айылында ошол адырдын үстүнө водозабор деп коет. Ошо водозабордон ылдый-дүгөстө ушул Жараке, Кошкоргон, жаңы Акман айылдарын суу менен камсыз кылуу боюнча бул долбоор кирген. Анан бүгүнкү күндө мына 4 жыл болуп атат. Бул боюнча мен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекетинин агенттигинин ичүүчү суу менен камсыздоо жана саркындын сууларды чакырууну өнүктүрүү департаменти менен сүйлөштүм. Бүгүнкү күндө 8 миллион 634 миллион сом бөлүнүптүр. Мен азыр мына айыл өкмөтү менен сүйлөштүм. Мен ал жерде резервуар эле казып койгон дейт. Ошол бойдон эч кандай иш алып барылган жок дейт. Ошол боюнча Алмазбек Акунжанович толук мага маалымат берип койсоңуздар, алар айтып атат 8 миллион 600 аша акча берилди дейт. Анан калган акчасы 14 миллион 894 миң сом керектелет экен ушу кул иштин аягына чыгышы боюнча. Ал жерде жаңы атап айтып кеткен айыл боюнча ошол эми Баймундуз мүмкүнчүлүк болуп калса андан ары Жон деген айыл бар. Ал жака дагы толугу менен таза суу менен камсыз болмок да. Ошол боюнча Алмазбек Акунжанов мага маалымат берип койсоңуздар. Андан тышкары кечээ дагы ошо База Коргондон шайлоочулар келип, алар Бешчон айылына, Карача айылында мектептин абалы боюнча да кайрылды, Карача айылында. Ал жерде ошо район боюнча бир гана мектеп 3 сменден окушат экен да балдар. Кечээ ошо балдар келип кайрылуу кылып өкмөткө дагы жөнөткөн экен кагазды. Ошол боюнча дагы Алмазбек Акунжанович ошол 2022-жылдын капиталдык салымдар беренеси боюнча республика бюджетинин эсебинен каржылануучу объекттердин тизмесине сунуштаган атайын келиптир. МЧСтин дагы толук кагаздары бар экен, ал жерге мүмкүн эмес окуганга деген. Рахмат. Рахмат.